Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 100 жылдыкка 100 долбоордун бири төгүү цехи. Аталган цех Арис уюмунун Касамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору аркылуу ишке ашырылган. Уюм берген 5 миллион сом акча каражатынын 3 миллион сому курулуш иштерине жумшалса, калган 2 миллионуна ишканага тигүү машиналары сатып алынды. Мында Насирдин Исанов айыл аймагындагы бардык 5 айылдан 9дан кыз келин, жалпысынан 45 тургун жумушка тартылууда. Бүгүнкү күндө алар Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын негизинде окуудан өтүп жатышат. Жыйынтыгында жумушка жарамдуу делген сертификаттар менен камсыз болушат. Цехте мектеп окуучуларынын кийимдеринен тартып буйртмага жараша бардык кийимдердин түрлөрү тигилип даярдалат. Жумушчуларга айлык акы тигүү цехинен каралып, түшкөн кирешенин негизинде ишкана мамлекетке салык төлөйт.